Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү видео бүткүл дүйнөгө таанымал болгон Porsche автоунааты жөнүндө болмокчу. Андыктан биздин каналдан алыстабай, алдын ала биздин каналга катталып, лайк басып, видеону көрүп бүткөндөн кийин аягында өзүңөрдүн оюңарды жазып койгула. Porsche автоунаатынын 3 моделин илип коюптур бул жака. Тигил жакта Porsche'нын заводу өзүнүн, бул жак Porsche'нын магазини экен. Жаңы автоунааларды сатуучу жана тейлөөчү жай экен. Бул жак болсо Porsche'нын музейи. Ушундай аябагандай чоң. Бул жакта Porsche автоунааларынын эң алгачкы модели экен. 1898-жылы ойлонуп чыгыптыр. Аты Эгер Лонер деп коюлуптур да модель. Бул алгачкы модельдердин бири экен. Үстү жагы азыркы күнгө чейин сакталбай калыптыр. Бул жагы андан кийинки модель экен. Алгачкы автоунаалар ушундай болгон экен. Бул жак өрт өчүрүүчү модель экен. Бул жакта Porsche 64 деген модель экен. 1939-жылы ойлонуп табылыптыр. Мунун кузову толугу менен алюминий экен. Алюминдин калыңдыгы 0,5 мм экен. Бул атайын гонка болмок экен, жарыш автоунааларынын анын экинчи дүйнөлүк согуш башталганына байланыштуу ал жарышка катышпай калыптыр. Бул болсо Чи Детали деген модель. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин италиялык бир бизнесмен Porsche'га буйртма бериптир. Ушундай ылдам жүргөн автоунаа куруп бергиле деп. Ушул автоунаа курулуптур, бул атайын жарыш үчүн. Бирок курулуп бүткөн менен бул автоунаа жарышка катышпай калыптыр. Мунун ичинде 8 цилиндрлүү кыймылдаткыч коюлуптур. Күчү болсо 385 аттын күчүнө барабар болчу экен. Ушул модельден кийин Porsche'ге кандай десем, ылдам жүрүүчү автоунаалар жасалганга түрткү бериптир да ушул модель. Эгерде бул модель жасалбаса, азыркы биз көрүп жүргөн Porsche'нын ылдам жүрүүчү автоунааларын көрбөйт болчу экенбиз. Достор, бул жакта автоунаалардын модельдерин аябагандай көптөгөн санда экен. Ошондуктан мен силерге эң эле кызыктууларды эле тартып көргөзөйүн. Баарын тартып берсем, видео аябай узун болуп кетет. Ошон үчүн эң эле кызыктууларын тартып көргөзөйүн силерге. Мондай автоунааларды кичинекейинде жанагы сагыздын наклейкалары бар болчу. Ошолордо сүрөттөр бар болчу. Ошолордон көрчүмүн мен. Бул модель болсо жол тандабасы экен. 1953-жылы армия үчүн жасалып чыгыптыр. Биздин УАЗке кичине окшош кетет экен. УАЗ эмес, ЛУАЗ деген бар эле, ошого окшош. Бул болсо айыл чарба техникасы. Бул трактор, Porsche'нын трактору. Жакшы болсо фаркаждагыдай тизип коюптур машиналардын баарын.
Бул автоунаалардын баары убагында 24 саат бою жарышка түшүп жарышып жүргөн автоунаалар. Бир кино бар го, Ford против Ferrari деген. Ошондо автоунааларды жарыштырат го, ошол сыяктуу эле ошондой эле жарыштарга катышып жүргөн автоунаалар. Булардын баары бул болсо Porsche 911 атайын ралли үчүн жасалыптыр. Porsche 911 Safari деген модель экен. Waldegard auf seinem Porsche zischt nur so durch die Fluten, eben ein Vollprofi. Es sind 74, Genau. 2 Autos, wie du gesagt hast, ein paar Busse mit am Start, ein ganzes Team und dann 5. For this rally ever was the East African Safari Rally in the second half of the 70s. Мартини ошол убакта эле бар болчу окшойт, илгери эле. Porsche 911 Carrera. Het is dus een auto van 8 Бул дагы гонкасы үчүн жасалыптыр. Бул жакта болсо Диана Porsche айдап барат. Тапи Диана. Праван сатып эле алган окшойсуң Диана. Бул жакта болсо Porsche'нын кыймылдаткычынын макет экен. Ушундай өзүнчө ажыратып коюптур. Мындай ичин көрсөк болот, ичи кандай түзүлүштө. Бул Porsche 908 модели. Бул толугу менен стекловолокнадан жасалыптыр. Толук раманын салмагы 130 кг экен. Porsche 718 деген модель экен, 2020-жылкы. Ушундай ичине элдер келип, отуруп, көрүп, сүрөткө түшүү нерсе болот экен. Eşlik emeyiz. Ол 98-жылкы экен. Мындан ары уже жаңыраак модельдер да, уже 1991-ден башталган модельдер. Porsche Carrera GT дейт, 2006-жылы экен. Бул болсо Porsche Cayenne. Кыргызстанда Porsche'ден эң эле көбү Porsche Cayenne'дер го дейм. Бөлөк модельдердин арасында ушу Porsche Cayenne'ди көп көрөм да. Бул 2007-жылы экен. Porsche 911. Adidas дейт. Кыргызстанда жанагы эски Москвич, Жигулилерге чапташат го, ушундай лобовойлоруна, артына ушундай Adidas деген жазылат. Муну көрүп ошолор деле эсеткет. Негизи Porsche Германия Штутгарт шаарынан ойлонуп табылгандыгына байланыштуу
Бул Штутгарт деген жазуусу бар Поршенин эмблемасында. Анан жылкынын сүрөтү бар. Анан бул эки четте мындай белгилер бар. Булар Штутгарт шаарынын гербинде дагы бар. Ушуну Поршенин эмблемасына дагы алып коюп койгон да. Бул Porsche Boxster S деген модель экен. Муну атайын кесип коюптур жарымын. Мындай ичинде эмне бар, эмнеси каягында жайгашкан ошолорду көргөзгөнгө. Болбосо кадимкидей эле жүрүп турган эле машина экен. Жанда мотору бар, дөңгөлөктөр бүт бар эле бар. Жөн гана кузовун жарымын кесип койгон да. Оталдырсаң оталат болуш керек. Бул дагы Porsche Boxster экен. 2015-жылкы мунун өзгөчөлүгү бир кишилик эле экен. Айдоочу гана отуруп айдайт экен. Бунун жалпы салмагы 1 тонна 130 килограмм экен. 1 тонна 130 килограмм машина үчүн аябай эле жеңил деп ойлойм. Бул жакта жаңы модельдер 2009-жылы чыккан модель экен бул. Porsche GT4 дейт. 2015-жылы чыгыптыр бул модель. Porsche 918 дейт. Бул да 2015-жылкы экен. Бул жакта болсо Porsche Taycan Turbo S деген модель экен. Мындан 1-2 жыл мурун келгенде жок болчу, жөн гана макет турган. Азыр болсо автоунан өзүн алып келип коюштур. Бул толугу менен электр тогу менен жүрүүчү автоунаа. Бул жанагы Tesla'га конкурент десем жаңылышпайт. Бул 2019-жылкы модель. Мунун электр тогу менен 412 километрге чейин жүрсө болот экен. Ал эми ылдамдыгы болсо 260 километр саатка чейин жүрөт экен. Бул жакта макеттен Porsche'нын үнүн, оталгандагы үнүн укса болот экен. Мисалы үчүн Porsche Panamera'ны кор экен, ачкыч бар экен. Мындай ачкычты урасак Porsche Panamera'нын оталганын үнүн калабыз. Бияк Porsche RS Speeder дейт. Кнопканы бассак кандай оталат, ошо үнүн калабыз. Бул болсо жанагы Porsche трактордун үнү. Азыр көрөбүз кандай оталар. Ал машиналарды оталдырдык, эми газдан берип алалы. Porsche 911. Газовый этебиз. Азыр болсо Porsche 911 GT3'tü. Газовый этебиз. Бул жакта Porsche 935. Азыр муну газовый этебиз. Porsche 911 S
1972 жыл экен бул. Бул жак Porsche Carrera RS экен. 1991 жылы. Porsche Turbo S. Бул 1998 жыл экен. Бул деген Porsche 911 моделинин тарыхы экен да. Кайсы жылы кандай модель чыккан. GT2 дейт Porsche. Бул 2004 жылкы модель экен. Мындайча айтканда, Porsche 911-нин поколениялары экен да. Бул 911 2010 жылы чыккан кузов экен. Porsche 911 2017 жылы чыккан модель экен. Porsche 911 2000 жыл экен. Мында кесип коюп тур. Кыймылдаткычы артында жайгашкан экен. Артында жайгашкан экен дейм да. Негизи Porsche'нын автоунааларынын бардыгын кыймылдаткычы артында жайгашкан. Бул жана мультфильм бар эле го. Ошондо Porsche экен. Бул жакта атайын полиция кызматы үчүн жасалган Porsche. Porsche 911. Бул да жарыштарга катышып жүргөн унаа окшойт. Ичи салону. Салону жанагы Audi C4-лер бар го. Ошонукуна окшоштурдум. Ошого окшош экен аябай. Бул дагы жарышка катышып жүргөн унаа экен. Ичинде каркастары бышыкталып тур да. Бул болсо Лимар жарышына катышып жүргөн машина. Мына дөңгөлөктөрү BBS дегенди машинаны жакшы көргөндөрдүн баары эле жакшы билет болуш керек. Бул жакта болсо Porsche компаниясынын унаалары жарыштарга катышкандан кийин мелдештерден жеңген сыйлыктар экен. Сыйлыктардын түрү аябай көп экен. Формула 1 ралли экен. Бул болсо Леомар. Азыр мен силерге Porsche заводунун курулган тарыхын көргөзөйүн. 1938 жылы башталыптыр тарыхы. Кичинекей эле устаканадан башталыптыр. Устаканадан башталып, бүгүнкү күнгө чейин чоң бир шаардын бир районун ээлептир да Porsche заводу.
Видеоны аягына чейин көрүп бергениңерге чоң рахмат. Лайк басып, комментарий жазып, жана ошондой менин каналыма катталган буюрса дагы жаңы видеолор чыгып турат.